Анан элге кайрылып мындай деди: "Баргыла, шаарды айланып чыккыла. Курал жаракчандар болсо Теңирдин келишим сандыгынын алдында жүрүшсүн." Жашия элге ушинтип айткандан кийин Теңирдин алдында кочкордун мүйүзүнөн жасалган 7 сурнайды көтөрүп жүргөн 7 ыйык кызмат кылуучу сурнайлардын тартты. Алардын артынан Теңирдин келишим сандыгын көтөрүп жөнөштү. Курал жаракчандар сурнай тарткан ыйык кызмат кылуучулардын алдына түшүштү. Келишим сандыгынын артында бара жаткандар сурнайларын тартып бара жатышты. Жашия элге мындай деп буйрук берди: "Кыйкырбагыла, үнүңөрдү эч ким укпасын. Мен силерге кыйкыргыла демейинче оозуңардан сөз чыкпасын. Буйрук берген күнү гана жапырт кыйкыргыла." Ошентип Теңирдин келишим сандыгы шаарды бир айланып чыкты. Алар станга келип ошол жерде түнөштү. Экинчи күнү Жашия эртең менен эрте турду. Ыйык кызмат кылуучулар Теңирдин келишим сандыгын көтөрүп жөнөштү. Теңирдин сандыгынын алдында кочкордун мүйүзүнөн жасалган 7 сурнайды көтөрүп жүргөн 7 ыйык кызмат кылуучу сурнайларын тартып бара жатышты. Курал жаракчандар алардын алдында, калган эл Теңирдин келишим сандыгынын артында сурнай тартып бара жатышты. Андан кийинки күнү да шаарды так ошондой эле бир айланып станга кайтып келишти. 6 күн бою ошентишти. 7-нчи күнү таң атаары менен турушуп, шаарды так ошондой эле 7 айланып чыгышты. Ошол күнү гана шаарды 7 айланышты. Ыйык кызмат кылуучулар сурнайларын 7-нчи жолу тартышканда Жашия элге мындай деди: "Кыйкыргыла, анткени Теңир шаарды силерге берди." Шаар каргышка калат. Андагынын баары Теңирдики. Бузулган аял Рахаб жана анын үйүндөгүлөр гана тирүү калсын. Анткени ал биз жөнөткөн чалгынчыларды жашырып калган. Бирок өзүңөр каргышка калбас үчүн каргышка калган нерселерден сактангыла. Исраил уулдарынын станын каргышка калтырбас үчүн, аларга мүшкүл түшүрбөс үчүн каргышка калган нерселерден эч нерсе албагыла. Алтын күмүштүн бардыгы, жез темир идиштердин бардыгы Кудайдын ыйык буюмдары болуп Теңирдин казынасына кирсин. Ошондо эл кыйкырды. Ыйык кызмат кылуучулар сурнайларын тартышты. Сурнайлардын үндөрүн угаар замат эл жер жаңырта жапырт кыйкырды. Ошондо шаар дубалдары түбүнө чейин урап эл шаарга бет алды. Ар ким туш-тушунан качырып кирип шаарды басып алышты. Шаардагы эркектерди да, аялдарды да, жашты да, каарыны да, койлорду да, өгүздөрдү да, эшектерди да бардыгын кылычтап кырып салышты. Жер чалганы барган баягы 2 жигитке Жашия мындай деди: "Бузулган аялга баргыла да аны жана анын үйүндөгүлөрдү алып чыккыла. Анткени силер ага ант берип койгонсуңар." Шаарды чалган жигиттер аялдын үйүнө барып, Рахаптын өзүн да, атасын да, энесин да, бир туугандарын да, анын үйүндөгүлөрүнүн бардыгын урук тууганы менен үйүнөн алып чыгып, Исраил станынын сыртына алып барышты. Шаарды жана анда болгондордун бардыгын өрттөп жиберишти. Алтын күмүштөрдү, жез темир идиштерди гана Теңир үйүнүн казынасына беришти. Ал эми бузулган аял Рахапты жана анын атасынын үй бүлөсүн, анын үйүндөгүлөрүнүн бардыгын Жашия тирүү калтырды. Ал аял бүгүнкү күнгө чейин ысрайылдыктардын арасында жашайт. Анткени ал Жерихону байкаш үчүн Жашия жөнөткөн чалгынчыларды жашырып койгон эле. Ошол учурда Жашия мындай каргыш айтты: "Ким Жерихо шаарын кайра калыбына келтире турган болсо, ал Кудайдын алдында каргышка калсын. Ким анын пайдубалын тургузса, тун баласынан ажырайт, дарбазасын орнотсо, кенже баласынан ажырайт." Теңир Жашия менен болду. Анын даңкы бүт жер жүзүнө тарады. 134 забур. Теңирдин ысымын мактагыла, Теңирдин кулдары Теңирди даңктагыла, Теңирдин үйүндө тургандар, Кудайдын короосунда тургандар Теңирди мактагыла. Теңирди мактагыла, анткени Теңир ырайымдуу, анын ысымын даңктагыла, анткени бул жагымдуу. Анткени Теңир өзүнө жакыпты тандап алды, Исраилди өзүнө менчик эл кылып тандап алды. Мен Теңирдин улуу экенин таанып билдим. Биздин Кудай Теңирибиз бардык кудайлардан жогору. Теңир асманда, жерде, деңизде, түпкүрдө эмне кааласа ошонун баарын жасайт. Жер кыйырынан булуттарды көтөрөт, жамгыр жаап жатканда чагылганды жаратат, өзүнүн сактоочу жайларынан шамал чыгарат. Ал Мисирдеги адамдан тартып малга чейин туңгуштардын баарын кырган. Мисир сенин ичиңде фараонго, анын бардык кулдарына белгилери менен кереметтерин жиберген. Ал көбөлдөрдү кырып, күчтүү падышаларды, Амор падышасы Сихонду, Башан падышасы Огду, Канаандын бардык падышачылыктарын жазалаган. Алардын жерлерин мураска, Исраилдин мурасына, өз элине тартып берген. Теңирим сенин ысымың түбөлүк, Теңирим сенин ысымың укумдан тукумга жашай берет. Анткени Теңир өз элин соттойт жана өзүнүн кулдарына ырайым кылат. Бутпарас элдердин жасалма кудайлары, адамдын колу менен жасалган күмүш жана алтын. Алардын ооздору бар, бирок сүйлөбөйт, көздөрү бар, бирок көрбөйт. Алардын кулактары бар, бирок укпайт, алардын ооздорунан дем чыкпайт. Аларды жасагандар, алардан үмүт кылгандар ошолорго окшошуп калышат.
Ысрайыл тукуму, Теңирди мактагыла. Арундун тукуму, Теңирди мактагыла. Леби тукуму, Теңирди мактагыла. Теңирден корккондор, Теңирди мактагыла. Сиондо, Иерусалимде жашаган Теңирге алкыш, Теңирди даңктагыла. 135 забур. Теңирди даңктагыла, анткени ал жакшы, анткени анын ырайымы түбөлүк. Кудайдын Кудайын даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Бийлик кылуучулардын Теңирин даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Улуу кереметтерди жалгыз өзү жасаган Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Ааламды акылмандык менен жараткан Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Жерди суу үстүнө орноткон Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Чоң чырактарды жараткан Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Күндүз башкарган күндү жараткан Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Түндө башкарган айды жана жылдыздарды жараткан Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Мисирдин туңгуштарын кырган Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Ысрайылды Мисирден алып чыккан Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Күчтүү колу сунулган билеги менен алып чыккан Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Кызыл деңизди экиге бөлгөн Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Ысрайыл элин деңиздин ортосунан алып өткөн Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Фараонду жана анын аскерин Кызыл деңизге чөктүргөн Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Өз элин чөл аркылуу алып өткөн Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Улуу падышаларды жазалаган Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Күчтүү падышаларды өлтүргөн Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Амор падышасы Сихонду өлтүргөн Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Башан падышасы Огду өлтүргөн Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Алардын жерин өз элине мураска берген Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Алардын жерин өз кулу Ысрайылга мураска калтырган Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Бизди кордолуп турганда эстеген Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Бизди душмандарыбыздан куткарган Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Ар бир жанга азык берген Кудайды даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. Асман Кудайын даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүк. 66 бөлүм. Теңир мындай дейт: асман менин тагым, жер болсо буттарымды кое турган жер, анан силер мага кайсы жерге үй курасыңар? Менин эс ала турган жайым кайсы жерде болот? Анткени мунун баарын менин колум жасады. Мунун баары болду дейт Теңир. Бирок мен мындай адамга моюн сунган, руху менен кайгырган, менин сөзүмдүн алдында титиреп турган адамга көз кырымды салам. Өгүздү сойгон адам киши өлтүргөн адамга барабар. Козуну курмандыкка чалган адам итти муунткан адамга барабар. Нан курмандыгын алып келген адам чочконун канын алып келген адамга барабар. Жыпар жыттуу зат түтөткөн адам бурканга сыйынган адамга барабар. Алар өз жолдорун тандап алышты. Алардын жаны өздөрүнүн жийиркеничтүү нерселеринен ырахат алат. Ошондуктан мен алардын азгыруучу нерселерин пайдаланам. Аларга коркунучтуу нерсени каптатам, анткени мен чакырганда эч ким жооп берген жок. Мен сүйлөгөндө алар укпай коюшкан. Тескерисинче алар менин көз алдымда жамандык кылышты. Мага жакпаган нерсени тандап алышты. Теңирдин сөзүнүн алдында титиреп тургандар анын сөзүнө кулак салгыла. Менин ысымым үчүн силерди жек көргөн, силерди куугунтукка алган силердин бир туугандарыңар Теңир өз даңкы менен өзүн көрсөтсүн. Ошондо биз силердин кубанганыңарды көрөбүз дешет. Бирок алар уятка калышат. Мына шаардан ызы чуу чыгып жатат. Ибадатканадан бир үн чыгып жатат. Ал үн өз душмандарынын жазасын берип жаткан Теңирдин үнү. Толгоо тартпай туруп эле төрөп койду. Толгоосу келе электе эле уул төрөдү. Мындайды ким укту эле? Мындайды ким көрдү эле? Бир күндө пайда болгон өлкө барбы? Бир заматта жаралган эл барбы? Сион сыяктуу толгоосу тартып тартпай эле уул төрөгөн барбы? Ай күнүнө жеткирип төрөтпөй коймок белем дейт Теңир. Же болбосо төрөгөнгө күч берип туруп, курсакты бекитип коймок белем дейт сенин Кудайың. Иерусалим менен кошо кубангыла. Аны сүйгөндөрдүн баары ага сүйүнгүлө, ал жөнүндө кайгыргандардын баары аны менен кошо кубангыла. Ошондо анын сооротуучу төшүнөн тамактанып тоесуңар. Анын ашып ташыган даңкынан тое ичип рахаттанасыңар. Анткени Теңир мындай дейт: мына мен ага тынчтыкты дарыядай агызып жатам. Силердин жыргалчылыгыңар үчүн элдердин байлыгын ташкындаган суудай агызып жатам. Силерди колдоруна көтөрүп жүрүшөт, тизелерине алып эркелетишет. Мен силерди энеси баласын соороткондой сооротом.
Силер Иерусалимде соороносуңар. Ошондо муну көрүп жүрөгүңөр кубанат, сөөгүңөр жаш өсүмдүктөй гүлдөйт. Теңирдин колу өзүнүн кулдарына ачылат, өз душмандарына болсо каарданат. Анткени Теңир өзүнүн ачуусун каары менен, өзүнүн каарын жалындаган от менен төгүш үчүн от ичинде келет. Анын арабалары куюндай болуп келет. Анткени Теңир ар бир адамды өзүнүн кылычы жана оту менен жазалайт. Теңир өлтүргөндөр көп болот. Ал эми токойчулорго барып табыныш үчүн өздөрүн тазалап, ыйыктагандар, биринин артынан бири чочконун этин, жийиркеничтүү нерселерди жана чычкандарды жегендердин баары кырылат дейт Теңир. Анткени мен алардын иштерин жана ойлорун билем. Мен бардык элдерди, ар кандай тилде сүйлөгөн элдерди чогултуш үчүн келем. Алар келип менин даңкымды көрүшөт. Ошондо алардын үстүнө белги коем. Алардын ичинен куткарылгандарды элдерге жиберем. Таршышка, Пулга, Лутка, жаа тарткандарга, Тубалга, Жабанга, мен тууралуу укпаган жана менин даңкымды көрбөгөн алыскы аралдагыларга жиберем. Алар менин даңкымды бардык элдерге жарыя кылышат. Исраил уулдары Теңирдин үйүнө таза идишке салып тартуу алып келген сыяктуу, бардык элдердин арасынан бүт бир туугандарыңарды алып, аттарга мингизип, арабаларга чүрүп, замбилдерге салып, качырларга жана күлүктөөлөргө мингизип, Теңирге тартуу катарында Иерусалимдеги менин ыйык тоому алып келишет дейт Теңир. Ошондой эле алардын арасынан ыйык кызмат кылуучу жана леби кылып алам дейт Теңир. Анткени мен жарата турган жаңы асман жана жаңы жер дайыма менин алдымда тургандай эле дейт Теңир. Силердин тукумуңар да, ысымыңар да дайыма менин алдымда турат. Ошондо ай сайын, ишемби сайын ар бир адам менин алдыма таазим кылууга келип турат дейт Теңир. Сыртка чыгып, менден баш тарткан адамдардын өлүктөрүн көрүшөт. Анткени алардын курту өлбөйт, алардын оту өчпөйт. Алар ар бир адам үчүн жийиркеничтүү болот. 14 бөлүм. Ошол күндөрү Дубан акими Ират Ыйса жөнүндө угуп, өз карамагындагы адамдарына: "Бул чөмүлдүрүүчү жакан, ал тирилиптир. Ошондуктан кереметтерди көрсөтүп жатат" деди. Ират өзүнүн бир тууганы Филипптин аялы Иродия үчүн жаканды байлатып түрмөгө отургуздурган эле. Анткени жаканага бул аялды албашың керек болчу деп айткан. Ирод жаканды өлтүргүсү келген, бирок элден корккон. Анткени эл аны пайгамбар деп эсептечү. Ираттын туулган күнү белгиленип жатканда, Иродиянын кызы ортого чыгып бийлеп берди. Анын бийлегени Иратка жагып калгандыктан, ал эмнени гана сурабасын берерин айтып ант берди. Кыз болсо энесинин үйрөтүүсү боюнча: "Мага азыр чөмүлдүрүүчү жакандын башын идишке салдырып келип бер" деди. Буга падыша капа болду, бирок коноктордун алдында ант берип койгондугу үчүн анын сураганын орундатууну буйруду. Жакандын башын алууга түрмөгө киши жиберди. Идишке салынган башты кызга алып келип беришти. Кыз болсо аны энесине алып барып берди. Шакирттери келип анын сөөгүн коюшту. Андан кийин алар барып Ыйсага кабарлашты. Ыйса муну укканда өзү жалгыз кайыкка түшүп ээн жерге сүзүп кетти. Бул жөндө уккан адамдар өз шаарларынан чыгып, анын артынан жөө ээрчишти. Жээкке чыгып Ыйса чогулган көп элди көрдү. Аларга боор оруп, оорлууларын айыктырды. Кеч киргенде шакирттери Ыйсанын жанына келип: "Бул ээн жер экен, кеч да болуп кетти. Элди тарат, айылдарга барып өздөрүнө тамак аш сатып алышсын" дешти. Ошондо Ыйса аларга: "Элди таратуунун кереги жок, аларга тамак ашты силер бергиле" деди. Алар ага: "Бизде 5 нан, 2 балык эле бар" дешти. Ошондо Ыйса: "Аларды бул жерге мага алып келгиле" деди. Элге чөпкө турууну буйругандан кийин ал 5 нан менен 2 балыкты алды да асманды карап Кудайга ыраазычылык билдирди. Нандарды сындырып шакирттерине берди. Алар болсо элге таратышты. Бардыгы тое жешти. Артып калган нандарды чогултканда 12 себет толду. Аялдар менен бала бакыраны эсептебегенде тамактангандардын саны 5000ге жакын эле. Ошондон кийин Ыйса өзүнүн шакирттерине: "Кайыкка түшүп менден мурун наркы өзгө өтө бергиле" деп буйруду. Өзү болсо элди таратыш үчүн калып калды. Элди таратып жибергенден кийин өзү жалгыз сыйынуу үчүн тоого чыкты. Түн ортосуна чейин Ыйса ал жерде жалгыз болду. Ал убакта кайык көлдүн ортосуна жетип калган эле. Карама каршы тараптан шамал соккондуктан толкун кайыкты ары бери чайпап жатты. Түнкү 4-күзөт убагында Ыйса көлдүн үстү менен басып аларга келди. Көлдүн үстүндө басып келе жаткан Ыйсаны көргөн шакирттер коркуп кетип: "Бул элес" деп кыйкырып жиберишти.
Бирок Иса ошол заматаларга кайраттангыла, бул менмин, коркпогула деди. Петрага: Теңир, эгерде бул сен болсоң, буйрук бер, мен сага суу үстү менен басып барайын деди. Исага: кел деди. Петр кайыктан түшүп, суу үстү менен басып Исага жакын барды. Бирок катуу шамалды көргөндө коркуп кетип чөгө баштады. Ошондо ал: Теңир, мени сакта деп кыйкырды. Иса колун сунуп аны дароо кармап калды. Анан ага: ишеними аз, эмнеге шектендиң деди. Алар кайыкка түшкөндөн кийин шамал басылып калды. Кайыктагылар болсо: сен чын эле Кудайдын уулу экенсиң деп ага таазим кылышты. Наркы өзгө Генесарет жерине сүзүп өтүштү. Ал жердин тургундары Исаны таанып, тегерек четтегилердин баарына киши жиберишти. Ошондо Исага оорулуулардын баарын алып келишип, андан: кийимиңдин этегине эле колубузду тийгизүүгө уруксаат бер деп өтүнүп жатышты. Анын кийимине колун тийгизгендер айыгып жатышты.